Кана балдар, бүгүнкү сабак баштайлы. Экрандан эмнени көрүп турабыз балдар биз? Бөлүкчөлөрдү, дагы эмнелерди көрүп атасыңар? Мисалы, дарбыз. Барабар бөлүкчөлөргө бөлүнгөнүн көрүп жатабыз. Булар менен силер 4-класста таанышкансыңар. Барабар бөлүкчөлөрдү бөлгөндө эмне деп туйунтканбыз биз 4-класста? Үлүш деп туйунтканбыз, азаматсыңар балдар. Ошо үлүштү биз математикада бөлчөк деп туйунтат экенбиз. Бөлчөк саны менен туйунтат экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бөлчөктөр жана алардын окулушу, жазылышы экен. Деги эле бөлчөк деген бүгүнкү сабакта силер бөлчөк деген жаңы термин менен таанышат экенбиз, жана алардын окулушун, жазылышын үйрөнөт экенбиз. Карайсыз балдар. Бул бизде тик бурчтук берилиптир. Ал 6 барабар бөлүккө бөлүнүптүр. 6 барабар бөлүктүн 2 бөлүгү боелгон. Демек, аны биз 6-дан 2 үлүшү боелгон деп окуганбыз буга чейин. Буну биз математика тилинде 6-дан 2 деп жазат экенбиз. Үлүштөрдү туюнтуучу сан бул бөлчөк деп аталат экен. Канча бөлүгү боелуп тур балдар? 2 бөлүгү. Кантип окуйт экенбиз? 6-дан 2 деп окуйт экенбиз, Карайбыз. Балдар, бөлчөктөр негизинен 2 натуралдык сандан турат экен. Бөлчөктөр 2 натурал сандан турат экен. Алымынан, бөлүмүнөн жана бөлчөк сызыгынан турат экен. Азыр эле биз көрүп өткөн тик бурчтуктун 6-дан 2 бөлүгүн боелгонун көрдүк, Баарыбыз карайбыз. Бул жерде 6 деген эмнеси экен? Бөлүмү, 2 алымы. Ал эми экөөнү бөлүп турган сызыкты биз эмне деп экенбиз? Бөлчөк сызыгы деп айтат экенбиз, Дагы бир мисал карап көрөлү. Бул биздин күнүмдүк турмушубузда колдонобуз, Жайдын ысык күнүндө биз эмне кылабыз? Дарбызды жейбиз, Бир дарбызды 2 дос жешти дейт. Алардын дейт, ар бирине 2-ден 1 бөлүгү тийди дейт. 2-ден 1 бөлүктү математика тилинде кантип окуйт экенбиз? 2-ден 1 деп окуйт экенбиз, 2-ден 1 деп окуйт экенбиз. 2 деген эмнени билдирип атат бул жерде? Дарбызды 2-ге бөлүнгөнүн билдирип атат, Ар бир дос ошондо канчадан жеп калды? 1-ден жейди. Жарымын жеп калды, Көрдүңөрбү? 2-ден 1 деген сөз бул эмне дегенди билдирет экен? Жарымы, бүтүн нерсенин жарымы дегенди билдирет экен. Карайсыз. Биз жакында эле 2 ай мурун эле каникулдан келдик, Баарыбыз бул жаныбарды тааныйбызбы? Тааныйбыз. Секирчек ийнели экен. Кана азыр биз көрөлүчү, маселенин шартын окуйлучу. Секирчек ийнелик Сараттан Жайдын ар бир суткасынын жарымын уктап өткөрдү дейт. Сутканын 3-төн 1 бөлүгүн бийледи. Ар бир сутканын 6-дан 1 бөлүгүн ырдады. Калган убакта ал кышка даярданды. Селкинчек ийнелик суткасына канча саат кышка даярданды деп бизге суроо берип атат. Карагыла балдар, биз азыр турмуштук нерселерди карап атабыз, Бүтүн нерселерди бөлгөндү көрдүк. Деги эле биз убакытты дагы бөлчөктөргө бөлүп алсак болот экен. Баарыбыз шартын жазайлы. Буга чейин маселе иштегенбиз, Маселенин эмнеси болот? Шарты болот, Шарты болот. Карайсыз, баарыбыз өз тетрадыбызга кошо жазабыз, балдар, Кошо жазабыз. Берилди дейт. Сутканын канча бөлүгүн уктаптыр ал? Уктады дейт, сутканын дейт. Карагылачы, жарымын деп атат. Жана эле жарымды кантип туйуттук эле биз? Кантип туйуттук эле жарымы дегенди? Кантип жаздык эле? Биз дарбызды жарым бөлгөндө кантип жаздык? Азыр эле жазбадык. 2-ден 1 деп жаздык, азаматтар. 2-ден 1. Эмне кылды? Уктады экен, Канча бөлүгүн бийледи? 3-төн 1 бөлүгүн бийледи экен. Ал эми 6-дан 1 бөлүгүн эмне кылды? Бөлүгүн ырдады. Биз эмнени табышыбыз керек? Канча саат кышка даярданганын билишибиз керек экен, Кана балдар, эми баарыбыз чогуу чыгарабыз. Сутканын 2-ден 1-ин уктаптыр, 3-төн 1-ин бийледи, 6-дан 1-ин ырдады. Силер буга чейин үлүш деген
эме менен иштеп келгенбиз, Bir sutkada kancha saat var? 24 saat var eкен, 24 saat var eкен azamattар. Biz buga чейин кантип тапканбыз? 2ден 1 эмнени билдирет дедик эле? Бөлүүнү билдирет дегенбиз, Карайбыз. Канча болду? 12 saat. Эмне кылыптыр булар? Ийнелик. Уктаптыр азамат. Kancha saat dediңер суткада? 24 dedik, 3'tön 1'in. Azır biz kantip жаздык? Biz 4-cü klassda esке salatабыз. 2'den 1'in табыш үчүн biz аны 2'ge bölüp 1'ge эмне кылышыбыз керек эле? Көбөйтүшүбүз керек эле. Эми бөлчөк түрүндө жазабыз. 2 24'tü эмне кылат экенбиз? 3'кө бөлүп коет экенбиз, Кана? Канча болот? 8 saat. Эмне кылыптыр? Бийлептир. Ал эми 6'dan 1 bölügün emne kıldı? Hırdadı. Hırdaptır, 4 saat hırdaptır. Gördüңөр mü? Бұл ar bir sutkan 12 saatin emne kıldır? Uktaptır. 8 saatin biylепtir. 4 saatin hırdaptır. Emi бардық saatты koşup көрөлүчү канча чыгат экен? Бұл канча жумуш аткарды экен? Kança olot? 24. Kana balдар ойлонуп көргүлөчү, бул ийнелик, секирчек ийнелик кышка даярдандыбы? Даярданган жок. Ал жөн эле эмне кылыптыр? Уктаптыр, бийлептир, ырдап, убактын өткөзүптүр, Убактын өткөзүптүр. Баарыбыз түшүндүкпү? Биз убакытты дагы эмне кылсак, эмнеге бөлүп алсак болот экен? Бөлүмчөлөргө бүлүшкө. Азыр эле эмне бул? Bölçöktörgө bölüp alsak bolot eкен, Bölçöktörgө bölüp alsak bolot eкен. Bölçök деген бул bir бүтүн нерсени bir нече барабар бөлүктөргө бөлүп аны ала турган болсок, бул эмне болот экен? Бөлчөк болот экен. Азыр мен силерге мондай болгон тегерекчелерди, тик бурчтуктарды билесиңер да буларды? Таанисыңар. Буларды таратып беремин дагы. Биздин маселен Мисалыбыздын шарты боюнча анын 2'den 1 bölügün, 4'tön 1 bölügün, 8'den 3 bölügün эмне алат экенбиз? Кесип алат экенбиз, кесип алгыла деп атат. Жана доскага жазып бергиле дейт. Эгерде силердики 8 bölükкө бөлүнгөн болсо, 8 bölükкө бөлүнгөн болсо, канчадан бөлүгүн кесип алышыбыз керек экен? Досканы карайбыз. 8 bölükкө бөлүнгөн болсо, биздин тегерекчебиз 4 бурчтугу 8 bölükкө бөлүнгөн болсо, канча бөлүгүн кесип алат экен? Канчадан канча? 8'den 3, биринчи бөлүмүн окуйбуз, анан алымын окуйбуз. Эгерде 4 bölükкө бөлүнгөн теп бурчтуктар болсо, канча бөлүгүн кесип алат экенбиз? 4 bölükкө бөлүнгөн болсо. Канчасын? 4'tön 1 bölügün дейт. Ал эми 2 bölükкө бөлүнгөн болсочу? 2'den 1 bölügүн кесип алат экенбиз, баарыбыз пат-паттан иштейбиз. Кана? Вакыт кетти, колубуздагы жумуштар менен аткарабыз балдар. Азыр баарыңардын текшерүүгө мен убактым жетпей калат, ошон үчүн колубузду көтөрөбүз. Жок, баарыбыз иштеп бүткөндөрүбүз. Колубузду кана мындай кылып көтөргүлөчү, 2 колуңарга бөлүп алгандарыңарды. 2'den 3. Кана? Артта балдар иштедикпи силер? Түшүнбөй калдыкпы? Силерге сүйлөп атам мен, Кана силердики? Кестикпи? Эгерде 2 bölükкө бөлгөн болсок, 2'den 1 bölügүн кесип алабыз. 4 bölükкө бөлгөн болсок, 4'tön 1 bölügүн кесип алабыз. Ал эми 3 bölükкө бөлүнгөн, 8 bölükкө бөлүнгөн болсо, 8'den 3 bölügүн кесип алат экенсиңер. Кана, сен айтчы, кел туруп айтчы. Канча bölügүн кесип алдың? Канча bölükкө бөлүнүптүр сенин тегерекчең? Канча bölükкө бөлүнүптүр? Тапшырма боюнча канчага бөлүп алдың? Кана доскага жазып койчу, 4'tön 1 bölükты кантип жазат экенбиз? Биз азыр эле жазганды үйрөндүк, Ошо алдына жазыр. 4'tön 1 азамат. Кел, мына артта иштеп отурган балдарыбыз. Келчи сен. Канча bölükкө бөлүнүптүр сеники? 4 bölükкө бөлүнүптүр, Азамат. Кел Тилек. Отура кой. Тапшырма боюнча 8'den 3 bölükкө бөлүш керек. 3 bölükкө кесип алышың керек эле. Кана доскага жазып көрчү.
8'den 3. Gel Jodar. Kança eкен seninki? Kança bölükкө bölünүp тур сүйлөйсүз? 8 bölükө bölüp tapma боюнча 3кө бөлүш керек. 3кө бөлүш керек эле. Ким толуктап койду? 3кө бөлүнөбү? 8'den канча бөлүгүн? 8 bölükünü tapma boюнча 3 bölükө бөлүш керек. Отур. Ким сура сүйлөйт? Жазасыңбы? Жаз. Отуруп тур. Так, ким толуктап койт? Бир аз толук эмес болуп атат, сүйлөм. Tapma boюнча 8'den 3 bölümünü bölüş керек. Кесип алыш керек болчу. 8'den 3 бөлүгүн кесип алыш керек болчу. Кана? Belki 2'den 1 bölükө bölüp tapma boюнча 2'den 1 bölükө bölüş керек. 2'den 1 бөлүгүн алыш керек болчу. Ошондо 2'den 1 бөлүгү карачы, сен тегерекчен канча бөлүккө бөлүнүп калды? Кандай бөлүктөр болуп калды? Карасаң, жакшылап карачы, бири-бирине мынтип коюп көрчү, кандай болуп калды ал? 2'den 1 деген эмнени билдирет дедик? Жаңы эле айттык го биз. Bölüntü. Дагы. Ким толуктап койт? Үлүш. Дагы. Bölçök. Бир тегерекчени барабар 2ге эле бөлүп койбодукпу? Карабайсыңарбы? Жарымы берип калды, тегерекчени тең 2ге бөлүп алдык биз. Кана жазып коебуз, жаза алабызбы? Кана балдар, биз бүгүн бөлчөктөрдүн окулушун жана жазылышын көрдүк. Бөлчөк деген деги өзү эмне экен? Ким түшүндү? Бөлчөк дегенди эмнени түшүндүк биз? Бөлчөк деген бул эмне экен? Азыр эле силер бүтүн нерсени эмне кылдыңар? Жарымы кайра жарым дагы бөлчөлөргө бөлүнгөндө Келчи. bir бүтүн болсо ошо бири ордон жарым барабар бөлүнсө ошо бөлчөк болот. Бир бүтүн нерсени барабар бөлүктөргө бөлүп, аны бөлүп алсак, бул эмне болот экен? Бөлчөк болот экен, Турмушта бардык эле нерсе бүтүн нерсени карайт бекенбиз? Бардык эле бүтүн нерселерди карайт экенбиз? Жок, андай нерсени карабайт экенбиз. Карайбыз. Бөлчөк деген бул эмне экен? 2 натуралдык сандан турат экен. Мына силер өзүңөр жазган эле санды карагыла. Бул 4 жана 1. Ал 4 деген эмнени билдирди? Бөлүмү, 1 алымы, ал эми ортосунда сызыкты бөлчөк сызыгы дегенди түшүндүк, Эми бүгүнкү биздин үйгө тапшырма биздин китебибиздеги 395-көнүгүнү иштеп келебиз.